Сабак, үчүнчү сабак. Бизге бир сабагыбыз калыптыр. Эгер кааласаңар кийин дагы уланта беребиз, анткени сабактын түбү жок боло берет. Бүгүнкү баарыбызга тааныш болуп жүргөн, мына сүйлөп аткан бүгүн сөз жөнүндө болот. Анткени сөз деп бири-бирибиз менен маектешип, сөз куруп жүргөнүбүз менен сөздүн канча түрү бар экенин, сөздүн кандай күчү бар экенин, кайсыл учурда кандай сөз иштейт экенин биз маани бербейбиз күнүмдүк жашообуздачы. Билебиз сөздүн күчү бар экенинчи, сөздүн күчү иштейт деген менен кайсы сөз кайсыл учурда иштейт, сөздүн кандай түрлөрү бар, ошонун баарын бүгүн кеп кылабыз. Бул сабактар негизи Багдөлөт коомдук фонду аркылуу иштеп чыккан өздүк окутуу программасынан алынган. Жетекчиси Мелис Мураталиев. Бул менин ушул ачылыштарыма биринчи кадам өзгөрүүдөгү биринчи кадам таштагандарыма ошо алгачкы менин сабактарым болгондо ушул сабактарды алгам. Ошон үчүн силер менен бөлүшүп атам. Анткени мурунку сабакта биз ата тек боюнча өткөнбүз. Себеби адам өзүн тааныш үчүн тамырга байланыш керек. Тамырды таанымайынча адам ким экенин билбейт. Ошол себептен биринчи ата тек менен баштаганбыз. Экинчи болсо ой жөнүндө. Жашоонун негизин ой түзөт дегенбиз. Ошо баардыгы ойдон башталат. Ойдун түрлөрү. Ким катышты эле ойго? Венера сен катышкансың, Ошо анан Венера суранганда жумасына 2 жолу өтпөйлүбү депчи. Эмне себептен бул сабактарды биз жумасына бир эле кылып атабыз? Бул сабактар түшүнгөн адамга абдан терең. Ошол себептен муну деген иштеш керек үйдөн дагы. Улам өзүнөн эмнеге максат жанагындай тажрыйба жазат, мен эмне жөнүндө ойлонуп атам азыр дегендечи. Бунун баары тең ошол сабактар сиңиш үчүн тажрыйба аркылуу гана сабак сиңет. Колдонмоюнча ал сабак толтура сабак ала бересиңер, колдонмоюнча жашоодо ал сабактын кереги жок болот. Ошол себептен жашоонун өзү сабак. Ошондо сабактардын дайыма күнүгө ошону тажрыйба кылып турсаңар, ошол сабак сиңимдүү болот да. Эми бүгүнкү сабагыбыз сөз деп аталат. Негизи сөз бул ой менен сезимдин айкалышы. Мына ой менен сезимдин айкалышы. Ошонун туюндусу. Мен түшүндүргөм, биринчи биз ойлонобуз, акылга салып, сезимге салып, анан жан дүйнөгө салыш керек депчи. Эми бүгүн ошол сөз ойдун, сезимдин айкалышы, ошонун туюндусу. Ар бир адам өзүнүн оюн сөз менен билдирет, билимин, акылын, түшүнүктөрүн баарын сөз аркылуу жайылтат. Сөз бул 1000 жылдап өнүктүрүлүп келаткан муундан муунга өткөн улуу мурас. Бул улуу дөөлөт, жан дүйнөнүн азыгы. Сөз менен биз төрөлүп тилибиз чыккандан баштап ушул жашоонун соңуна чейинки турмушубуз биздики сөз менен коштолот. Туурабы? Сөз менен коштолот да, Анан азыр талдоо жүргүзбөй жөн эле угуп отурабыз да, талдоо жүргүзгөндө ой кетип калат. Ошол себептен сөздү гана угабыз да. Сөз биз ушул жашоого төрөлүп келгенден кийин тилибиз чыгып өмүрүбүздүн соңуна чейин биздин жашообуздун баары, турмушубуздун баары сөз менен коштолот. Эң кооз, эң укмуш, эң керемет, асыл болгон белекти бабаларыбыз бизге мурас кылып калтырган. Бул сууда чөкпөс, отко күйбөс, аламат болгондо кыйроого учурабаган бул улуу сөз сепили деп академик Түгөлбай Сыдыкбеков айткан. Ушул сөздүн ичинде эле канча нерсе жатат. Жашоонун сырын чечип, тереңдигин түшүнүш үчүн ар бир адам сөз бакканга үйрөнүш керек. Сөздү багыш керек, сөздү урматташ керек, сөздү сыйлаш керек, сөзгө таяныш керек, сөздү баалап сүйлөш керек, сый көрсөтүш керек. Сөздү ар бир сөздү сүйлөп атканда маанисин түшүнүп колдоно билиш керек сөздүчү. Анткени сөздүн күчү иштейт. Эгер адам сөздүн маанисин, тереңдигин түшүнсө, ошол сөз адамды ийгиликке жеткирет. Элди уютат, элге дем берет. Мисалы үчүн сөз тааныган адам уран чакыргандар сөздүн маанисин билип, билбей кээ бирлер жөн эле уран чакыра берет да. Ошол адамдын ички дүйнөсүндө ошол сөздүн маанисин түшүндүбү же ачууга алдырып, элдин эмеси менен эле нугу менен кетип уран чакырып атабы, билбей эле уран чакыра берет да. Бирок сөздүн күчү иштейт да. Көп учурда адамдар сөздүн күчүн сезе билбейт. Сөздүн күчүн. Сөз тааныган адам сөздүн күчүн билип, ошол сөзгө маани берип сүйлөйт да. Жөн эле бейбача сөздөрдү сүйлөй бербейт да.
Адам сөздү тааныйбы, тааныбайбы, түшүнөбү, түшүнбөйбү, сөздүн күчү сөзсүз түрдө иштейт. Биздин жашообузга таасир берет. Ошол себептен сөзгө байкоо жүргүзүш керек, сөзгө маани бериш керек. Көп учурда сөз тааныбаган адамдар сүйлөнүп аткан сөздөн акыл албайт. Сөздү күчүн түшүнгөн, сөзгө маани берген адам ошол сүйлөнүп аткан сөздөн терең ой, маани берип, ошол сөздөн акыл алганга аракет кылат. Анткени сөздү маани берип угат да, жөн эле уга бербейт да. Ошол себептен ар бир сөзгө маани бериш керек. Маани берип укканга, колдонгонго аракет кылыш керек да. Анан бул сөздүн күчү жөнүндө айтып атам да. Эми кубаттуу сөз бизге эмне берет? Кубаттуу сөз. Кубаттуу сөздү тааныган адам майда бача маанисиз сөздөрдү укпайт. Тескерисинче ал адам сөздүн кубатына жеткен адам адамга тереңдигин түшүндүрөт, сөздүн тереңдигин ачып берет. Мисалы үчүн мен кубаттуу сөз сүйлөгөн адаммын деп, бирок ишинде бир пастыкка барып же жаман ишке барса, ошол сөздүн деңгээли түшүп кетет. Андай учурлар болот, бизде бар да. Анан эгерде сөз тааныйм десе, адам сөзсүз түрдө билим алыш керек. Сөздү тааныш үчүн билим керек, акыл керек, туюм керек, анан себеп керек. Туюм дегенди түшүнөсүңөр да, ички түпкү дүйнөдөгү сезим, ошол. Анан акыл керек, билим керек, анан себеп керек дейт да. Себеп керек болгондо адам бир учурда бир себептер менен бир жакшы сөзгө муктаж болот. Ошол себептен, ошол себеп деген ошолда мындай жакшы сөз уккусу келгенде, бир акыл уккусу келгенде, сөздү тааныш үчүн же болбосо кандайдыр бир чечимди чыгарыш үчүн акылы терең болгон, билими бар, сөздү бага билген, тааный билген адамдар менен баарлашып, чече албай аткан чечимди чечип, бир жыйынтыкка келген болсо, ошол иш оңунан бурулат да. Ошол себептен сөздү өзүңөр маанисин түшүнбөй атсаңар же тереңдигин тааный албай атсаңар, ошондой сөз баккан адамдар менен таанышып, баарлашкан абдан жакшы. Бизде азыр эми сөз бакканга көп аракет кылып келатабыз. Анан Кудай ошо учубузду кургулбай, сөз багып, сөздүн маанисин түшүнгөн адамдарыбыз көп болсун. Анткени кыргыздар өмүр бою ушу сөзгө маани берип келген. Кыргыздар көп сүйлөй берген эмес, кыска-кыска эле, кыймыл менен эле сөздү түшүндүргөн да, мындай ишарат кылып эле сүйлөгөн да, кыска-кыска алып. Жөн эле мындай майдаланып сүйлөй берген эмес. Азыр болсо майда сөз абдан көп, байкап жүрбөйсүңөрбү? Анан бул кубаттуу сөз да. Кубаттуу сөздү тааныган адам майда сөзгө укпайт, маани бербейт, ага майдаланбайт да. Эми таасирлүү сөз деген бар бизде. Таасирлүү сөз мен азыр балдарга карата айткым келет. Себеби таасирлүү сөз адамга шык берет. Ага кубат берет, өстүрөт, жашоо берет. Адам мисалы үчүн балага менин балам зээндүү, акылдуу, колунан баары келет деп айткан балага ошол сөз сиңет дагы, ошол баланын шыгын ойготот, ага деген кубатын көбөйтөт. Кубат деген сөз түшүнөсүңөр да, энергия. Кубатын көбөйтөт. Ал эми мээң иштебейт, колуңан келбейт, огойчу ушу сени жазамак, ушул сенин жасаганда колуңан келмек беле деген тескери сөздөрдү сүйлөй берсек, ошол сөз ошол баланын кубатын алат. Өстүртпөйт, жолуна тоскоол болот кийин, ал чечим чыгара албайт кийин. Коркок болот, жалтак болот. Ошол себептен балага көбүнчө жакшы сөздөрдү айтыш керек да. Мисалы үчүн бир мисалды айтып берейин. Менин окуучум эмеге мединститутка тапшырам деп бала кезинде айтыптыр да. Анан тайкеси, ой койчу, ушу сенби деп айтыптыр да. Сен ошол жакта окуй алмак белең депчи. Ошол боюнча көңүлү эметип калган экен, сынып калган экен, ошол боюнча тапшырбай коюптур. Эми азыр 30ка келип медучилищени бүттү да. Мен айтып атпайм, сен 30ка эле келдиң, кайра академияга тапшырсаң болот депчи. Себеби ошол сөздүн күчү иштейт, көрдүңөрбү? Көңүлү сынып калган, шыгын өйдө кылбай, кубаттан тайтып койгонда, бизде андай жашоодо толтура нерсе болуп атат. Ошон үчүн таасирдүү сөз деген ушул. Андан көрө таасирдүү сүйлөгөн адамчы, анын ыргагы башка болот. Таасирдүү сүйлөгөн адамчы, анын баамдоосу башка болот, өзгөчө болот да. Таасирдүү сүйлөгөн адам дайыма өзүнө ишенет, өзүнүн баалуу экенин сезет, адамдарга керек экенин билет таасирдүү сүйлөгөнчү. Ошол таасирдүү сүйлөгөндү үйрөнүш үчүн биз өзүбүзгө өзүбүз дем бергенди үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүзгө өзүбүз дем берип, анан
Адамдын шыгын эмне көтөрөт дагы? Адамды баалаган жакындары дем берет. Шыгын ойготконгочу. Анан ошол таасирдүү сөздү сүйлөш үчүн сөзсүз түрдө турмуштагы мисалдар менен шайкеш кылып айтса, ошол таасирлүү болот да. Мисал үчүн, балага акыл айтканда, ошол айтылып аткан сөз таасирдүү болгону менен тереңдиги жок болсо, учурга гана байланыштуу болуп калат. Мисал үчүн, балаң бир ишти жазап, келип анан отуруп, ай балам, сен момундай кылдың деп анан жашоодо момундай деп акыл айтсачы, бирок атасы өзүнүн ошол сөздүн тереңин түшүнбөй эле ошол учурга байланыштуу гана таасирдүү сөз сүйлөп коюш ыктымал да. А эгерде тереңдигин түшүнгөн болсо, ошол сөздүн кубаты чоң болот. Мындай балага акыл айтканда дагы үстүртөн айтпаш керек да. Өзүң ошол сөздүн тереңин түшүнүп, эмнени сүйлөп атасың, ошол балага таасир береби, акылына сиңеби, ошону байкап туруп анан акыл айтыш керек да. Атасы эле эмес, энеси дагы ошондой да. А биз көп учурда ошол тереңдигин сезбей эле учурга байланыштуу таасирлүү сөздөрдү сүйлөп коебуз да. Ошол себептен биз өзүбүз таасирлүү сөздү сүйлөгөнгө үйрөнүшүбүз керек да. Өзүңө өзүң кубат берип, өзүңө өзүң дем берип, өзүңө өзүң шык берип, жаныңда, айланаңда кандай адамдар курчап турат, ошолорго маани берип, терең сөз сүйлөгөндөрбү же кенен сөз сүйлөгөндөрбү, сөздү баккандарбы же сөздү бакпагандарбы, ошону түшүнүшүбүз керек да. Анан адам көп учурда ошол сөзгө маани бербегенден өзүн кемсинтип сүйлөйт да. Сөздүн маанисин түшүнгөн адам эч качан өзүн кемсинтпейт. Мисал үчүн, кыргызда биздин аталар эч качан жок деп айткан эмес. Жакшыны жок деген эмес. Байды деп айткан. Байды. Мисал үчүн, менин акчам жок деп айткан эмес. Менин акчам байып турат деген да. Анан, мисал үчүн, мен оорукчанмын, менин колумдан келбейт, менин акылым жетпейт деген сөздөрдү токтотуш керек да. Мен сулуумун, мен кубаттуумун, мен бийикмин, менин колумдан келет, менин акылым жетик деген сөздөрдү көбүрөөк айтыш керек да. Ошондо адам өзүнө өзү кубат берет. Анан, мисал үчүн, менин акыбалым начар, мен ооруп атам деген сөздөрдү биздин аталар айткан эмес. Начар деген сөз бул узак мөөнөттү билгизет. Мен азырынча кубаттан тайып турам, шайым ооп турат десе, бул аз убакытка айтылган сөз. Азырынча мен акчам байып турат десеңер, бул аз убакытка. Эгерде жок, менин акчам жок десеңер, бул узак убакытка. Менин ден соолугум начар десеңер, бул узак убакытка да, мөөнөткө. Ошол себептен азырынча кубатым болбойт, кубаттап турбайт, кубатым жок болуп атат, шайым ооп туруп атат. Же болбосо биздин аталар айткан, тиги саскы болуп калыптыр деп айтчу эмес беле? Оору деген сөз бизде айтылчу эмес. Ошол себептен биз көп учурда ошо ата бабадан келаткан көп сөздөрдү жоготуп идик да. Ошон үчүн азыр биз сөзгө аябай маани беришибиз керек. Сөздү биз бакканды үйрөнүшүбүз керек. Эми биз деген орто муун болуп калдык. Кийинки неберелерибизге бир нерсе калтырыш үчүн биз сөздү бакканды үйрөнүшүбүз керек. Анан куттуу сөз деген бар. Адамдын тереңдигин анын сүйлөгөн ыкмаларынан, иштеген ишинен, кыймылдарынан эле билсе болот, Адамдын сөзүнөн эле, кыймылынан, иштеп аткан ишинен эле адам тереңби же терең эмеспи дегенди билсе болот, Ошол адамды башкалардан айырмалап турган бул улуу сөз болот. Улуу сөз адамдычы башкалардан айырмалаган. Туурабы? Туура да, Сөз бизди жандандырат, өстүрөт, канат байлатат. Же болбосо сөз бизди өлтүрөт. Сөздүн күчү менен. Анан сөздүн куту кайда болбосун, кандай жагдай болбосун, өзүнүн маанисин жоготпойт. Мисал үчүн, өлгөндө олтуруп оз үйдүн ичинде адам аза күтүп атса, бир күлкүлүү нерсе айтсаң, бул орой нерсе болот, А бирок сөз эмесин, куттуу сөз маанисин жоготпойт да. Куттуу сөз биздики көбүнчө биздин макал лакаптарда. Макал деген сөздүн өзүн байкасаңар, макал деген нак, акыл деген сөз. Кыл деп атат да, ак, кыл. Макал
көбүнчө акылга басым берет. Акылга басым берет да. Макалдан биз акыл алабыз. Ал эми ылакап деген окуяны баяндап адамдын эсине басым жасайт. Ошон үчүн экөөнү коштоп, ошол окуядан эсине салып акыл алсын деп макал лакап дейт да. Булар эч качан бул сөздөр өзүнүн кутун кетирбейт, маанисин да кетирбейт. Кетирбейт да, азыркыга чейин макалдарды билип билбей колдонобуз да, Анан ошол себептен биздин ата бабалар ошол сөздүн кутун билген. Учурун жагдайга жараша, ошол эмеге учурга жараша бир эле сөз менен эле айтып койгон. Мисалы үчүн от намысы жок деп эле койгон да. А намыс деген сөздүн ичинде ар, уят, ар намыс деген бар болгондо, ошол эле сөз жеткиликтүү болгон да. А биз бир сөздү түшүндүрө болсок, башың иштебейт деп сүйлөп атпайбызбы? Атала бир эле сөз. Ошол сөз эле чучуңа жеткен да. Мисалы үчүн биздин эмне үчүн биз баталанган бата беришкен, мисалы үчүн баталанган үй бүлөлөр бар азырчы. Мен көп байкадым, ушу ата Санжара иликтегенде баталанган тукумдар аябай өнүп өсөт. Анткени бата адамды момдай как щит катары да, мындай коргоочу оболочка катары колдоп турат. Себеби 3 жашка чейинки баталанган балдарга чучугуна чейин жетет батачы. Чучугуна өтөт да. Оору сыркоо, ар кандай жаман нерселерден сактап турат. Эгер 7 жаштан баштап бата алган болсо, ал сөөгкө чейин жетет да. Ошон үчүн жанагы соол колго суу куюп атканда эмнеге талашкан, ошол колго суу куюп атканда ошо баталанып калалы деген да. Анан бизде бата берет десе эле аксакал мондай бир кишини элестете беребиз да. Жок. Батаны жаштар да берсе болот. Эгерде сөз баккан болсо, дили таза болсо, касиети бар болсо, элди ээрчите турган бала болсо, мындай жаш болсо, же орто мындай жаш балдар болсо, эми жаш десе совсем 17 эмес эми. Ошолор дагы бата берсе болот. Эне тилек айтат. Ата баталайт да. Бирок кээ бир учурда мындай жакшы бир кадырлуу, дөөлөттүү бир карылыкка жетип калган байбичелер дагы бата айтат да. Ошон үчүн сөздүн күчүнө, ошол сөзгө маани берген үчүн ошол батаны алышкан да. Ошол сөздүн күчү иштеген. Мисалы үчүн жана Луиза Хей деген бар, көп коучтар, семинарларда, психологдор көбүнчө ушул Луиза Хейдин эмесин айтышат, аффирмацияларынчы. Мен жакында исцеление родовой системы деген чоң китеп окудум. Лин Марк деген аял. Ал адамдын аң сезими боюнча көп китептерди жазган. Анан Гарвардта ошол адамдын аң сезими жана дене деген институт бар. Ошолор 50 жыл эксперимент кылып, ошо адамдын аң сезими аркылуу, ыраазычылык аркылуу кантип биз ататектен келаткан көйгөйлөрдү оңдой алат экенбиз, ДНКны өзгөртө алабызбы деген эксперимент жасашканда, ошол китепти окуп чыктым менчи. Анан ошондо айтып атпайбы? Ататекке ыраазычылык айта берип, сахарный диабеттен айыгыптыр, онкологиядан да, ыраазычылык эле айта берип. Ошол ататектен келаткан өзөктөгү эмени ойготконда, кереметтердичи ататектен келаткан. Ошол касиеттер ойгонгон, ошого ишенген, ататек меники күчтүү, ататегимде момундай кишилер болгон деп айта берип, ошол өзүн өзү айыктырган. Бул толтура нерселер, мындай эмелерди мен көп көрдүм да. Мисалы үчүн менин уулум бутун сындырып алып, анан туура эмес операция жасап салышып, балам комага түшүп калганда, анан ошо больницадан чыгып үйгө келгенде, мен күндө жанына отуруп алып эле менин колум эмес, бул менин ататегимден келаткан касиеттин колу, Кудайымдын өзүнүн колу, ушул жараты жакшы болсун деп эле бала аябай кыйналды да. Анан ошентип айтып, анан жараткан Кудай, сен мага бергенсиң бул баламды. Эгер азыр алсаң, мен моюн сунам дедим да. Анткени бул мага аманат болуп келген. Деп ошентип анан ошо тиленип отуруп, анан балам ошо буту жарасы жакшы болгонда, мен өзүм башыман өткөн ошолчу жарасы. Жакшы болгонда, бул деген сөздүн күчү. Ишеним. Ар бир нерсе жазаардачы сөзсүз түрдө эрк керек. Сөзсүз түрдө
ишеним керек, анан сөзсүз түрдө кыймыл керек да. Ишенип коюп, анан эркиң жок кыймылдабай койсоң ишке ашпайт. Же болбосо ишенип эркиң жок же кыймылың жок болсо ал дагы иштебейт. Эгерде жөн эле ишенимиң дагы жок, эркиң дагы жок, кыймыл кыла берсең болбойт. Ошон үчүн дайыма кыргызда үч илтик мыйзам дейт. Манас, Семетей, Сейтек дегендей элечи, бизде эмне? Ой, сөз, кыймыл, иш. Ошондой эле биздики ишеним, эрк, кыймыл керек. Ар бир нерседечи. Анан акылың, жан дүйнөң, денең бир кыймылда болуш керек. Акылың башканы айтып, жаның башканы айтып, денең башканы эметсе, чачырандуу болосуң да. Ошол себептен бизде Кыргызда жөн эле айтылган эмес, үч илтик мыйзам депчи. Ар бир нерсенин эмнеге биздин энелер тумарды үч кылып жазашкан, ошол үч илтик мыйзамда төрөлүү, жашоо, өлүү деген бар деген да. Ошонун баарын бир эле нерсеге камтыган. Биздики бүт белги менен эле, кыска сөз менен эле ошонун баарын карманып жашаган да. Ошон үчүн акылмандык көп болгон, ошон үчүн жашоонун шартына байланыштуу жашоого ыңгайлашып жашаган үчүн ошонун бүт баарын тең эмеге каткан да. Купуя кылып, сыр кылыпчы. Мисалы үчүн жанагы энелердин чачпагы бар эмеспи? Ошонун ортосун мынтип бириктирип турган нерсе бар го, Ошол жерде аялдык, эркектик код катылган. Ал жөн эле мынтип бирикме эмес да, кут катылган ошол жакта. Кут катылган да. Мисалы үчүн биздин энелер 40 күн төрөлгөндөн кийин, аял заты төрөгөндөн кийин, эмне үчүн 40 күн эч жака чыгарган эмес, эч кимге көрсөткөн эмес, Бала боюнда болгондо эненин ДНКсы өткөн балага, Ал эми 40 күн төрөлгөндөн кийин 40 күн чыгарбаган атасынын ДНКсына өтүп аткан мезгил болот да. Ошол себептен эч кимге көрсөтпөй, баланы көзүктүрбөй, анан ар бир нерсенин өзүнүн бир мааниси болгондо жөн эле мындай башаламан кыймылдарды кыла берген эмес. Чыныны жылдырганда, мисалы үчүн менин энем, менин мамама тарынганда жөн эле чайда чынын монт тарс деп койчу да. Ошондой эле түшүнчүбүз бүт баарыбызчы. Мамам качак кетириптир деп. Анан ошондой эле түшүнчүбүз да. Ошондой эле белгилер менен эле, ошондой эле нерселер менен эле бизге түшүндүрүп койгон. Бирок сөздүн тереңин аябай түшүнгөн да. Так. Түшүндүңөр, ден соолук начар деп айтпаш керек экен, Кубаттан тайып турам деп айтыш керек. Эми биз сөздүн кубатын тааныбагандыктан көп ийгилик жарата албай атабыз да. Сөздүн кубатын тааныбагандыктан. Адамда өзүндө чоң кубат бар. Ошол кубатты сезбейбиз да. Кудай бизге ушундай керемет күчтү берген, бирок адам ошону колдонгонду билбейт. Анткени эмнеге биз өзүбүздү билбей атпайбызбы? Эгерде адам өзүндөгү күчтү, кубатты билсечи, көптөгөн нерселерди жаратмак да. Себеби мисалы үчүн мен өзүмдүн мисалымды айтып берейин. Мен биринчи жолу инсульт болгондо, мен бетим кыйшыйып калганда, ошондо мен больницага барган эмесмин. Барып, анан актыбегин сайып, анан бирок мен туюмумда бияктан жакшы болбойм деп, анан үйгө кетип калгам да. Ошондо түн ичинде эч кимге көрсөтпөй, күскүнү коюп алып, анан бетимди ушалачып, сени Кудай сүйөт, Зейнеп деп ыйлап, ушундай эме да. Это боль такая да. Анан арданыпчы. Анда түшүнбөйм да эмнеге бул болуп атканын. Анан сенин бетиң жакшы болуп кетет, сен сулуусуң, сен кереметсиң, сени Кудай сүйөт деп ушинтип күндө массаж жасачумун. Ошентип мен бетимди түзөгөм. Бул живой пример. Биринчи инсультта, экинчи инсульт кармаганда мен оң бутум менен оң жагымдан эметкен, анан тилимден эметкен да. Врач урушчу, Кудай берген жат депчи. Мен жатчу эмесмин да. Стенаны кармап басып жүрө берчүмүн. Анткени мен билчүмүн, жатсам болуп турбайт экенминчи. Менин папам дагы, мамам да инсульттан каза болгон да. Ошон үчүн кайнатам инсульт болгон, мен баккам да. Ошон үчүн билем эмелеринчи. Анан ошо кыймылдай эле берчүмүн. Тияктагы абышка кемпирлердин баарына чай коюп, бир эме менен барып алыпчы. Анан ошо бул деген менде ошол кубат бар. Мен айгам деген ишеним бар болчу да. Мен жатсам, мени эч ким бакпайт. Мен эч кимге эме оор эме кылганым, салмагымды салгым келген эмес да. Мен дайыма билчүмүн, ичимде бир туюмумдачы. Мен бир нерсени түшүнбөй атам дегенчи. Бир нерсеге белги берип атат, ошону түшүнбөй атам депчи. Анан ошол айтканым, биздин ар бирибизде ошондой кубат бар. Биздин каныбызда келаткан, биздин түпкү аталарыбызды ошол эле Манас атаны айтсак, ошол эле элестетип көрүлө, кандай кубат бизгечи. Ошол бизде бар да.
Манастын тарыхынын жазылбаганы анткени ар бирибиздин каныбызда бар. Биз Манастын тарыхын жазып кереги жок, ал биздин каныбызда ошону ойготуш керек да. Ошолорду эстегенде ошо сендеги кубат ойгонот, сендеги күч ойгонот. Кудай бизге ошондой кереметтерди берген, бирок адам өзүнө ишенбейт да. Өзүнө ишенбейт, кантип эле ушундай болсун депчи. А силер жасап көргүлө. Болот ошол. Бизге учур келди, башка жактагы билимдер эмес, биз өзүбүздөгү билимдерди ойготкон учур келди. Мындан ары каяка барабыз? Биз уже тупикке келдик. Ошол себептен биз өзүбүздөгү жаныбыздагы ата тектен келаткан касиеттерди ойготуп, өнөрлөрдү ойготуп, өзүбүз ишенип, ооба чын эле деп, башка бирөө айтып атса да, ооба сеники туура, бирок мен кыргызмын дегенди үйрөнүпчү. Айтып, уялбай, коркпой мен кыргызмын деген, ооба дегенчи, ушундойго келдик да. Анан ошол көбүрөөк китеп окугула, кыргыздар жөнүндө. Кыргыздар деген сонун томдор бар, илгерки китептер. Ошолорду окугула, санжыраларды окугула, илгерки китептерден мисалы үчүн кайра баштан Чыңгыз Айтматовду окугула дегендейчи. Ошондо биздин эмебиз ойгонот, кандагы касиеттерибиз ойгонот. Мисалы үчүн сөз терген адамга ар бир сөздүн ырааты маанилүү дейт да. Сөз терген адамга. Бул акындар ыраат менен айтышат го сөздүчү. Ошол себептен сөз терген адамга ыраат керек да, ыраат маанилүү. Тиленген адамга сөздүн салмагы керек. Туурабы? Тиленип атканда мен ой деген темада айткам. Адам ойго күч жумшабайт. Тиленгенде күч жумшайт. Ошол себептен тиленген адамга сөздүн салмагы деп атат да. Салмагы. Эмне, кандай сөз менен тиленип атасың да, анан оорду маанилүү. Мисалы үчүн тиленгенде оорду деген эмне? Жөн эле тилене бербейсиң да, бир оорду менен тиленесиң да. Анан ошон үчүн тиленген адамга сөздүн салмагы, оорду маанилүү. Ыйлаган же кубанган адамга сөздүн ыргагы маанилүү. Ыргагы маанилүү. Себеби бална, сөздүн балнасы да, ошол ыйлап аткан адамга же кубанган адамга. Үмүттүү адамга сөздүн туурасы маанилүү. Ал эми боздогон адамга сөз маанисиз. Себеби ага сезим маанилүү. Мисалы үчүн өзү боздоп бир ызаада, кайгыда, азапта турсаң, барып алып өлө маанилүү сөздү сүйлөсөң укпайт да. Ага сезим керек. Анан туура сөз деген бар. Туура сөз бул, мен бүгүн ушул туура сөзгө тилекти айтат элем да. Биз көп учурда тиленгенде маани бербейбиз да. Тиленгендечи дайыма эң биринчи өзүңөрдөн баштагыла. Анан силер минтип ойлойсуңар да, мен деген биринчи балдарыма тиленейин дейсиңер да, ар бир эне ушинтет. Анан же болбосо күйөөмө же бир туугандарга. Жок, эң биринчи өзүңөргө тиленгиле. Бул эгоизм эмес, бул эң биринчи өзүңөр кубатка толмоюнча силердин тилегиңер башкага жетпейт, башкага кубат бербейт. Ошон үчүн биринчи өзүңөргө тиленгиле. Жараткан Кудай, 6 саным аман, 12 мүчөм бүтүн, ыраазымын. Ушу менде өнсөлүктө болоюн. Өзүң белек кылып берген өмүрдү сүрүп жашайын. Өмүрдү сүрөйүн, жашоону жашайын депчи, жамандан арылайын, жакшыга жанашайын. Берген ырыскыңа ыраазымын. Ырыскым толуп турсун, касиетке толуп турайын, кызматым элге болсун деп өзүңөргө тиленгиле. Анан барып байыңарга, бала бакыраңарга, урук туугандарыңарга, элге, анан жерге тиленгиле да. Мисалы үчүн силер өзүңөрдүн кубатыңар жок туруп, о жараткан Кудай Украинада согуш бүтсө экен десе, жетмек беле? Ошол себептен биринчи жараткан ошонун баарын тиленип туруп, анан дүйнөдө тынчтык болсун, жарык чачкан адамдар көп болсун, жарык чачам деген адамдар көп болсун. О жараткан ар бир улут өзүнүн өзөгүнө кайтып, ынтымакта, биримдикте жашайлык десе, башкача тилек да. Ошол себептен ар бир сөздүн өзүнүн ирети бар, анан туурасы бар да. Анан бирдеме каалоо тилек айтканда дагы биз байкабай айтабыз да. Тилектериң кабыл болсун деп коебуз да. Жашоо жамандан да, жакшыдан да турат. Бакыттан дагы, кайгыдан да турат. Өйдөдөн, төмөндөн турат. Ошондо тилектериң кабыл болсун дегенде баардыгы аткарылат. Ошол себептен о жараткан Кудай мени жакшыдан кем кыла көрбө. Мен мээримге толоюн. Же болбосо бияка айтып атсаң, Кудайым жакшыдан кем кылбасын деп айтыш керек да. Асыл тилек ой максаттарың орундалсын деп айтыш керек. Жакшы тилек ой максаттарың орундал деп айтыш керек да.
Анан тилектериң баары кабыл болсун деген бул туура эмес да. Ошол себептен туура тиленгенди да үйрөнүшүбүз керек да. Бул чоң маани. Чоң маани да. Биз ушундайлардын баарын унутуп калдык да. Ошон үчүн бүгүндөн баштап өзүңөр эмне жөнүндө сүйлөп атыптырсыңар, кандай сөздөрдү сүйлөп атасыңар, өзүңөрдү контролго албай эмес, байкоо жүргүзгүлө да. Байкоо. Анан ушинтип жашоону талдоо жүргүзгөндөн баштап жашоо оңго бурулат. Оң нерселерге кете баштайт. Анткени сенин оюң оңолот, ниетиң оңолот. Мен баягы ойдо айткам, бир суткада адам 70 миңге жакын ойлор, ошонун 20% биздин эмоциялар. Бул тетиги түпкү көмүскөдөгү жаткан аң сезимдеги учурга байланыштуу, жагдайга байланыштуу ошолор иштейт да. Анан ошол себептен ой оңолмоюнча сөз оңолбойт. Сөз оңолмоюнча иш оңолбойт эч качан. Анткени ойлогонуңду сүйлөйсүң, сүйлөгөнүңдү жазайсың. Ошол себептен ойду иреттегиле. Ашыкча ойдон арылгыла. Жаман ой келдиби? Бул менин оюмбу же башка жактан келген ойбу? Жок, бул менин оюм эмес экен. Сразу стерилизовать эткенге үйрөнгүлө. Анан күндө тиленгенде, о жараткан Кудай, жан дүйнөм көрккө толсун, көркөмдүү болсун дегиле. Көрккө толсун, көркөм. Жүрөгүм нурга толсун дегиле. Ушинтип айтсаңар, жан дүйнө ачыла баштайт. Жан дүйнөнү укканды үйрөнөсүңөр. Ой иретке келсе, акыл тартипке келет. Акыл тартипке келсе, жан дүйнөнү уга баштайсыңар. Мисал үчүн, бир учурлар болот го, мындай өзүңчө эле бирдеме жазып атканда сүйүнүп кетесиң го, бир сүйүнүп, мындай ыйлагың келип, жакшы ыйда, мындай ыйлагың келип кичинекей болот, ошол мезгил Кудай менен байланыш. Жан тынчтыкка келген мезгил болот да. Ошол моментти кармаганды үйрөнгүлө. Анан көңүлдү көтөрүш үчүн дайыма бала кезде эмне бир жакшы күн болду эле, же жакшы учур болду эле. Ошону кечке эстей бергиле. Эстей бергиле. Ошол нерсе көңүлдү көтөрөт. Тоону элестеткиле, токойлорду элестеткиле. Мына азыр көбү ретрит деп кетип атышат, Мен аларга каршы эмесмин. Биз сууга түшөбүзбү, басабызбы, тоого барып кыйкырабызбы, сууга жатып алабызбы? Эгерде ички нерсебиз иретке келбесе, ал сырткы гана нерсе. Сырткы гана нерсе. Хоть коктун ичине кирип жатып ал, тазаланам депчи. Кандайдыр бир кубатка толосуң, бирок сенин ички нерселериң тынч эмес болсо, ал болбогон иш да. Мисал үчүн тоого барганда тоо кубат берет, токой мээрим берет. Жер кубат берет, жылдыз жарык берет. Ааламдын тилин түшүнгөн адам, ааламга жол ачкан адамда, ошол себептен биринчи өзүбүздөгү ааламды ачышыбыз керек да. Бизде кандай аалам жатат, ошону ачканды үйрөнүшүбүз керек да. Азыр жанагындай проработка, тигиндей мындай дегендердин баары тең эскирди. Азыр Ататек менен байланышуу деген бир гана Ататекке ыраазычылык билдирүү. Ататектен келаткан туура эместиктерди түшүндүкпү? Демек, ошол силерде кайталандыбы? Эмне муну менен эмне айткысы келип атат? Муну оңго буруш керек экен депчи. Окуй дебей, муну оңго буруш керек экен, ошон үчүн Кудай ушуну менен белгилеп аткан. Бул бизде бар болуп турган, ошол мен түшүнбөгөн үчүн ушуну кайталап аткан турбайбы депчи. Омар Хайям айтканда, почему ситуация повторяется, дейт да? Потому что в тот момент ты не решил задачу, дейт да. То есть ошон үчүн ошол маселени чечиш үчүн келип атат да, чечилбей калгандыгы үчүнчү. Анан мен көчө тайнелер жөнүндө эме жибердим эле. Тайне бул биздин кайгыларыбыз, муңдарыбыз, көрөгөчтүгүбүз, баамдагычтыгыбыз, акчадан корккондугубуз, акчаны кабыл албагандыгыбыз, биздин мамиле түзө албаганыбыздын баары тайнеден келет экен. Менин энем тайнемдин ичинде жаткан эле, ошол энемде микрочастицалар менен яйцеклеткалар бар экен, неберелеринин. Тайнеде. Тайнеден көп нерсе келет экен. Тайне унчукпас эме экен, тиленүү экен. Тайне унчукпас. То есть тихая молитва. Тайне унчукпай тиленет экен да. Ошол тилек менен бизди аябай көп нерсеге жеткирет экен. Анан жанагы акчаны кабыл ала албаганыбыз, акчаны кармай албай атканыбыз деген тайне өзүнүн учурунда жашоосунда бирдемеге жетпей калган болсо, жете албай, ошону ала албай калган болсо, бизде дайыма коркунуч болот экен.
Ошон үчүн азыр аталардын доору бүтүп, энелердин доору келди. Ошон үчүн аялдар сапатка, сыпатка толмоюнча дүйнө оңолбойт деген ошол да. Ошон үчүн азыр тайнелерге дагы ыраазычылык. Көп учурда биз ататек деп эле Куран окуйбуз да, аларды аялдар төрөгөн да, энелер төрөгөн да. Ошол себептен тайнеге сөзсүз бир 10-15 мүнөт бөлүп тайнеңерге ыраазычылык билдирип койгула. Сөзсүз атын билесиңерби, билбейсиңерби, факт что силердин энеңер тайнеңерден төрөлгөн да, Биз баарыбы. Ататек бул чоң системада маани бериш керек да. Биз ыраазы болушубуз керек ошол системада жашап атканыбызга, бизге ошактан орун берип ушул жашоону жашап атканыбызга. Ошон үчүн эле ыраазычылык билдиришибиз керек да. Анан ар бир нерсесин жашооңордо бир кандайдыр бир нерсе кайталанып аткан болсо, ошого маани бергиле дагы, бул маселени кабыл алдым, тааныдым, чечилди маселе деп коюш керек. Жеңил, жумшак иштеш керек да. Ошондой аталардын сөзү. Сөз кура, сөздү тааны тереңдегин. Сөздөн сен билим алгын, кемибегин. Сөздөн сен жашоо тааны кубаттуу бол. Сөздөн сен кубат алып, жарыкты бил. Сөздөн сен курагының жарык нурду. Сөздөн сен таалим алгын, тарбия ал. Сөздө бар акыл дагы, жашоо дагы. Сөздө бар сыйкыр дагы, көп катылган. Сөздө бар кубат дагы, жарык чачкан. Сөздү эсте, колуңа ал адашканда. Билгиниң жардам берет ал дайыма. Ошон үчүн сөздү бакканды, эми аял заты болгондо бала бакырабызга тилек айтканды үйрөнөлүк. Тилек айтканды, эмне тилек айтып атасыңар, эмнени айтып атасыңар, балдарыңарга эмне акыл берип атасыңар, ошонун баарын эми иреттегенге, бакканга, сөздү тергенге, сөздү тааныганга, таасирдүү сөз сүйлөгөнгө, кубаттуу сөзгө жеткенге биз өзүбүздү өзүбүз ушинтип көбүрөөк сабак алып, билбесек билгендерден алып, билсек билбегендерге айтып дегендей. Ошондой бололук. Бүгүнкү сабак ушул. Кыска, нуска, терең, баарыңарга түшүнүктүү болсун деп. Бул аябай чоң тема. Ар бир тема чоң. Эме касса кете берет. Ошол себептен мен айтпадым баягы маалымат абдан көп. Ошон үчүн сиңимдүү болсун деп дайыма кыска даярдап келем да, бирок маңыздуу. Суроо болсо? Рахмат, ыраазымын. Барбы суроо? Суроо жокпу? Суроо жок болсо анда сабак бүттү. Азыр көйгөйлүү суроолорду сурап алгыла. Эмне үчүн ушундай улуттат жашоо? Негизи биздин жана эже айтып да тилек. Ар бир сөзүбүз бул эгин да. Эгин. Сүйлөгөн сайын себилип турат. Анын үрөнү бар. Ошол үрөнү биз тартабыз да. Анан кийин ошон үчүн тилек деген биз атайын отуруп тилек кылбасак деле сүйлөгөн сөздүн баары өнүп өсүп чыгып көзүлөт. Ооба. Ошол жагдайда тилге аябай маани бериш керек. Тилге, ооба. Анан кийин баягы азыр көбүнчө суроо менен кайрылып, күйөөгө чыга албайт атам же кыз жок. Айтышат да, жалаң козелдор десе, значит, адам эмне сепсе, ошо тегерерине чөйрөсүнө ошондой адамдар чогулат да. Кыз жок десе, значит, жок. Кандай кыз кезикпейт. Бүт баарыбыздын башат өзүдө. Ошол жактан азыр жашоодо кандай көйгөйлөр болуп атса, эмне үчүн деп эжеден сурап алсаңар болот. Мисалы үчүн Ататекте 6 мыйзам бар да. Ыраат деген. Это иерархия. Эгерде биз ата-энебизди кабыл албасак, биздин жашообуздун ирети жок болот. Анткени эне жашоо, ата деген дүйнө. Эгерде биз ата-энени кабыл албасак, демек биз өзүбүздүн жашообузду, дүйнөбүздү кабыл албай атабыз да. Экинчи, бул эме орун алмашуу. Закон замещения деген бар да. Мисалы үчүн, ой, Акматтын күйөөсү алкаш үндүгүрөйүн, ошол жыргабай койду деп айттыңарбы? Эртең күнү балаңар ичет же кызыңар ичет. Сөзсүз болот. Эгерде биздин Ататекте туура эмес сөз сүйлөп, бирөөнүн баласына бир кыянаттык кылып сөз сүйлөгөн болсо, ошол өзүнүн небересин бирөө сөгөт. Учур келет да, кайтарым дүйнө. Ошол себептен ар бир нерсенин өзүнүн ордуна кайра кайтып келет да. Анан алуу берүү деген мыйзам бар Ататекте. Канчалык алган болсоң, ошончолук бергенди үйрөнүш керек. Мисалы үчүн, колуңарды бир нерсеге уруп алдыңарбы, оң колуңарбы же сол колуңарбы? Оң кол менен биз беребиз да, сол кол менен алабыз да. Демек, ата берет,
эне алат да. Ошол себептен колуң бир нерсеге бирдеме кылып алсаң, демек сен же алганың, же бергениң туура эмес болот. Таразанын ташы ооп аткан болот да. Жашоодо адам алуу берүү мыйзамын так кармабасачы, жашоонун рахаты кетет. Бирок үй бүлөдө уруш болот, бирок адам түшүнбөйт ошонучу эмне себептен уруш болуп атканын. Ошо алуу берүү мыйзамы туура эмес болуп аткан болот да. Анан ак караны таанып жаша деп атат да. Анан мисал үчүн биз көп учурда ушул сөз кылганда эле мен деген бизнесмен болуп аябай көп кишилерге Москвадан чалганчы. Ошо мен көп адамдарга жардам бердим деп атат да. Бердим депчи. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Эгерде биздин атабыз же энебиз же өйдө жакта бирөөгө бир аманат айттырып, анан ошону жеткире албай калган болсо, карыз болуп калып атпайбы? А биз бул катуу дүйнөдө, материалдык дүйнөдө жашагандыктан биз акча менен беребиз да. Же болбосо ден соолук менен беребиз. Ошол себептен ал берип атканына ыраазы болуш керек да. Себеби ал бир кемтикти толтуруп атат. Ал адамдар бергенде акчасын кайтарбай койсо, капа болбош керек. Ыраазы болуш керек. Ошончолук кайра ордуна келет. Ар бир кыйналгандын аркасында сонун нерсе бар экенине адамга сабыр керек да. Анткени адам көтөрө турган гана жүктү жараткан берет. Биз бири-бирибиздин жүгүбүздү көтөрө албайбыз. Ошон үчүн эч кимди жамандабаш керек. Анткени анын жүгү кандай жашоону басып келатканын эч ким билбейт. Анан аны айтып алып, ага өзүнүн жүк алып атканын түшүнбөйт да. Өзүнүн жүгү толтура, анан дагы жүктү алат да. Ой, жүктөн арылбай эле кайра көбөйтөбүз да. Ошол себептен мисал үчүн эгерде адам өзүнүн туура эмес кылган иши үчүн могу көкүрөктөн түшүнүп, акыл менен эмес, көкүрөктөн түшүнүп, мындай өзүн соттобой, мен ошол учурда ушул ишти туура эмес кылган турбаймынбы? Мен ушуну билдим, мен ошону туура эмес кылган турбаймынбы? Жараткан Кудай, ошол кечирчи, ошолунда мен акылым аябай тайкы экен десе, кечирилет. Бирок адам ошентип туруп 2 секундтан кийин кайра башка жумуш жасайт да. Кирпик ылдый түшүп өйдө калгандачы. Ушунча билим алып атып, менден да ката кетет. Анткени бизге сиңип калган да. Ошон үчүн күнүнө иштейсиң да, күнүнө. Ошон үчүн ошол туура эместиктер болбош үчүн тынчтыкка келгенибиз ошол да. Ойлорду иреттеп, акылды тартипке келтирип, көкүрөктү ачып, мындай тынчтыкка келип, адам тынчтыкта турса, ашыкча ойлорду ойлонбойт. Бирөөнүн жашоосуна кийлигишпейт, эмне болуп атат, аны менен иши жок, өзү менен алаксыйт да, кой мен деги муну эме кылайын, муну дөстүрөйүн, муну минтип жерим мындай кылайын депчи. Ошол себептен бизге ата тектенчи сонун нерселер өткөн, толуктура нерселер өткөн. Ошол ата тектин кубатын ойготуш керек да. Анан өзүңөрдү баалаганды үйрөнгүлө дебедимби, ой деген темадачы. Баалоо дегенчи өзүңөрдү сыртыңардан карап көргүлөчү. Мисал үчүн сенин кызың сендей тамак жасай албайт. Мисал үчүн сен аябай жакшы жасайсың деп койчу, балдарың аябай мактап жейт, байың мактап жейт. Аны сенин эжең же болбосо сенин кызың антип жасай албайт. Демек маладессиңби? Маладессиң да. Бул абдан чоң эме да, өзүңө берген кубат. Анан сенин көзүңдө эч кимде жок, жүлжүкпү, эмеге каригиң, эмең беки жокпу, кандайбы? Но Кудай сени ушинтип жаратып, сени сүйөт Кудай. Сени элдер сүйбөй эле койсун, элдер карабай эле койсун, зато сени Кудай сүйөт. Ошон үчүн кабыл алгыла өзүңөрдү. Ошол бул чоң силерге кубат берет. А биз элге окшошобуз деп, элге эме кылабыз. Азыр ал иштебейт. Азыр ар бирибиз индивидуальнабыз. Кудайга биз ар бирибиз индивидуальныйбыз. Ошол индивидуальностьти ойготуш керек да. Ну что сенин бутуң кыйшык экен? Демек сенин ата тегиңде бирөөнүн буту кыйшык да. Это нормально. Эмне кесип алып саласыңбы? Менде ушул проблема болгон. Менде огромный комплекс болгон буту кыйшыкты. Чын? 6-класста окуп атканда бир классташым, Кудай бергенова келтасың тайтайып деген да. Ошол сөз менин мояма жазылып калган. И всю жизнь мага ушул триггерить эткен кадимкидечи. Эмелерди кийип ушинтип анан мына Кудай 2 бутуман операция кылгандан кийин менин бутум сонун деп калдым да. Сөзсүз ошого жеткирбей, сөзсүз эме кылыш керек да. Рахмат.
түшүнүш керек да. Ошон үчүн ар бир сенин клеткаң төгүлүп калбаган, агып калбаган каның айланып атат. Байкуш бул беспрерывно согот, жакшысыңбы, жамансыңбы, байкуш бул өлүп калбасын, бокко үйгөн согуп турайын деп согот. Бияка тыга беребиз, ар кайсыны жеп, тиги болсо байкуш эптеп сиңирип, деп коюп бул жүрөт. Биякта болсо бир туугандардын баарын осуждать этип, бул болсо улам аны стерилизовать этип коюп, бул боор жүрөт. Тигини ушактайсың, тигини соттойсуң, бөйрөк болсо байкуш таразаны тең кыра албай монтип коюп жүрөт. Ушул да. Ушунун бүт баары биз ар бирибиз иштегенде ушунун баарын түшүнүшүбүз керек да. Бөйрөң ооруду, көчө сен бирөөнү соттогонсуң. Ашказаның ооруду, демек сен бирдемени сиңире алган жоксуң. Бир адамды же грипп болдуңбу? Ошол территория жаккан эмес. Ошактагы адамдар жаккан эмес. Когда человек не принимает территорию людей, сразу грипп болот. Вирус деген болот да. Анан ошол себептен анан бронхит. Бул деген бала үйдө уруш болгондо, кичинекей бала бизди тандап келет да, жан болуп, ошондо бала дайыма эненин акыбалын санап турат. Анан бала мынтип айтат, сүйлөй албайт да. Мен болбосом бул экөө үйлөнбөйт болчу. Мен болбосом бул экөө мынтип чогуу жашабайт болчу. Мен болбосом буларда мындай маселе жаралбайт болчу. Энемдин жарым жүгүн алайын, атамдын жарым жүгүн алайын дейт да. Анан могу сезими жабылат. Анан баланын ангина болуп баштайт. Ангина болуп басылып, аны лечение кыласыңар, анан бир карасаң эле кургак жөтөлө баштады. Деле жөтөлө берет да. Жок деп калган турайын, анан деп койдун майынан шабап, тигинтип ментип, эме дарылардан берип ушинтесиңер да. А самом деле обстановканы карабайсыңар. Анан ал барып бияка көкүрөккө түшөт. Анан ал бронхит болот. Чыкпай калган сезимдер, чыкпай калган сөздөр көкүрөктө. Баягы күнү лечени көрдүңөрбү? 72 жашка чейин сезими ачылбай, энесине таарынчы менен кыйналып келди. Щитовидка, калкан. Понимаете? Ошол себептен бизге эч нерсе Кудай оору берген эмес. Биз өзүбүз ошол жагдайларды түзөбүз. Оюбуз менен, сөзүбүз менен, кыймылыбыз менен. Анан ошону иликтебей эле тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү мындай деп. Сразу обстоятельства болду, сразу чечкенди үйрөнгүлө. Үйрөнгүлө, потому что бизде ошондой күч бар. Күч бар ошондойчу. Эми глейген инсульттан жакшы болгон адам айтып атат го силергечи. Демек иштейт экен да, иштейт. Просто ишениш керек ошогочу. Ошону ишеним менен, мындай дем менен жазаш керек да. Анан ар бир нерсенин өзүнүн орду менен болуп аткан нерсе. Ошол дагы барбы суроо? Биз шаблонный сөздөрдү колдонуп калганбыз да. Көп туура эмес сөздөрдү айтып беребиз. Ошону кантип байкайбыз, кандай техника болсо болот? Мисал үчүн жараткан Кудай менин көзүм кубатка толсун, сөзүм нурга толсун деп айтыш керек. Мен ушул күндөн баштап жоопкерчилик алдым ар бир сөзүмө деп айтыш керек. Ошончо ме деген информатор да, информация берет да, ме ошону кабыл алат. Ме жакшыбы, жаманбы кабыл ала берет. Ошол себептен мен Кудайдын нурунан жаралган адаммын. Мен көзүм кубатка толсун, сөзүм нурга толсун. Бүгүндөн баштап мен жакшы сөз сүйлөйм. Мен жоопкерчилик алдым. Менин ар бир сөзүм нурлуу. Ушинтип айта бергиле. Өзүнөн өзү ошол нерсе иштейт. Айта албайсыңар, айтайын десе да айта албайсыңар. Анткени ал көкүрөккө сиңип калат. Биринчи акылга отургузгула, айта берипчи, анан ал өзү көкүрөккө сиңип калат. Могу сабактарды дагы азыр акыл менен кабыл алып атасыңар. А күнүнкүсүн күнүнө ошону иштей берсеңер көкүрөккө сиңет. Ошон үчүн аталар айтканда ар бир сабакты 7 жолу уккула деген. 3 укканда акылга отурат, 4 укканда көкүрөккө сиңет дегенде. Ошол себептен жакшы сөздөрдү сүйлөй бергиле. Мына көбүнчө үйдө эмне колдонот, Да ты что дегендер бар. Ой, не говори дегендер бар. Анан блин, неужели дегендер бар. Ушундайлар бар да. Биз качан орусча сүйлөгөндө ата тектин ресурсу иштебейт, сразу айтып коеюн. Андан сырткары сөгүнгөндө ата тектин касиети токтойт. Ошол учурда. Особенно орусча сөгүнгөндө. Биздин ата тек орусча сүйлөгөн эмес да. Ошол себептен орусча көбүрөөк сүйлөгөндө ресурс токтойт. Ушуну билип койгула. Ошол себептен өзүңөрдө кереметтерди, касиеттерди ойготом десеңер, кыргызча сүйлөгүлө.
Анан сөгүнбөгүлө да эми. Жаманчы. Чыганда чыгып кетет да. Ар кандай сөздө. Жок, антпеш керек. Мына адамчы, что такое осознанность, да, это ответственность эже. Когда ты өзүңдүн жашооңо жоопкерчилик алганда, сен сүйлөбөйсүң уже. Ошо жоопкерчиликке келгиле деп атпаймынбы? Мен могул сөздү туура эмес сүйлөйм, бүгүндөн баштап ошол сөз менден чыкты деп коюңуз. Сүйлөсөңүз, мен азыр секундтан баштап ошол сөздү сүйлөбөйм деп айтыш керек да. Кээде жежес мындай обещать этип коет го. Мисалы үчүн, биринчи айлыгыман сага жооп берейин, мындай көп болот го. Ошолор каршы болуп калып калат турабы, же андай болбойбу? Болот. Болот. Бирок Мисалы да көп болот. Ошол нерсени силер ойлонуп атсаңар, ошол нерсе силерге маанилүүбү? Эгерде жакшылап терең карасаңар, Уккам да ошол сөзгө жооп бересиң, каршы болуп калып каласың деп бурун уккам. мындай да, бизде Ататек анттын салты деген бар да. Ант салты бар да. Мисалы үчүн, биздин президенттер ант берип атпайбы? Ал ант эмес, ал тилек каалоо да. Чоң казатка барарда, чоң казатка бара электе эле 40 чоро ант берген. Ант берген. Кашыккан калгычакта жер үчүн, эл үчүн деп, ошол ант болгон. Эгерде ошол ант аткарылбай калса, балдарына жүк болгон. Ошону билишкен. Ошон үчүн жөндөн жөн ант бере берген эмес. Анан бул силердики айтып аткан ант эмес. Бул жөн эле мындай эме да, учурга байланыштуу эле, көңүлгө байланыштуу эле сөз да. Анан ошол сөз силерге маанилүү болуп атса, демек силерде кубат жок. Энергия нету. Ага тапшырып койгула. Ал жөнүндө ойлонбогула. Анткени адам дайыма бир нерсени в ожидании жашайт да. Ошентип кыйроого келет. Жана айтып атпаймынбы, толтура максаттарды жазып алат, анан үмүт менен жашайт. Болбойт ал. Адам учур менен жашаш керек. Учур менен жашаш керек. Ал максаттарды сен уже биякта бар деп эсептешиң керек. Бар деп. Мен ушинтип сабак окуйм деп айткам. Мен залды элестеткем, мен кандай сүйлөйм, кандай кийинип сүйлөйм, бүт баарын элестеткем. Хотя ошондо менде эчтеке жок болчу да. Ошол себептен адам мындай адамчы эмнени көргүсү келсе ошону көрөт да. Анан ар бир адам биздин күзгүбүз. Мисалы үчүн бул менин бир реинкарнациям, эже бир Гүлнур бир реинкарнациям да. Эсли мен Гүлнурду жамандап атсам деп мүмкүн өзүмдү жамандап атам да. Ушундай сезимге келгенде, мисалы үчүн, эч качан жамандабайсың. Анан аталар бир нерсени айтканда, мисалы үчүн атамекендик согуштагы аталар мой дедушка без вести пропавший деп айтпаш керек. Дайыма жашооңордо дайынсыз бирдеме жоголо берет. Дайынсыз нерселер боло берет. Ошон үчүн менин атам согуштан курман болгон деп айтыш керек. Бул аталарга оскорбительно без вести пропавший дегенчи. Анан аталар эме деп айтканда, ошо согуш учурунда мына ок тийип, мына азыр өлүм астында жаткан адамдын сезимин ойлоп көргүлөчү. Эмне жөнүндө ойлогон? Кандай арман, элин жерин көрбөй, аркасында уланып келаткан баласынын чуркаганын же басканын көрбөй, ошонун балдарын кандай сезим? Азыр айтсаң да азыр ыйлан келет да. Биз качан ошондой сезимди түшүнгөндө, ошондой жагдайларды сезе билгенде биз жашоого башкача көз карашабыз. Өлүмдү көргөн адам гана жашоону баалайт. Ошол себептен күнүнкүсүн өлүм жөнүндө ойлонгула. Анткени бир гана адамды сестендире турган бул өлүм. Ошол себептен күнүнкүсүн күнүнө сезимдериңер эмне жөнүндө болуп атат? Байкагыла. Ал адам силерге ошондо айткан болсо, демек силер бирдемени в ожидании. Ал жөн эле следствие. Значит, вы внутри что-то ожидаете. Вы должны понимать, что вы ожидаете. Понимаете? И смотрите, ожидать дегенчи бул эмнеден ожидать этип атасың? Күйөөңдөнбү, балаңданбы, энеңденби, жашоонун өзүнөнбү? Ты должна понимать, да, ошонучу. Вот когда мы рассматриваем любой нерсени по правилам, по полочкам, да, ясность келет, да, и получается, ой, могу кереги деле жок турбайбы дейсиң, да? Понимаете? Деп туруп, өзүм билейин деп сүйлөп коюш керек да. Анан өмүр деген сөз, бул деген мындай да, жашоонун ырын ырдап, кайгы муңга чөмүлүп,
жашоонун ыракатын көрүп, өйдө төмөн болуп, жаманга да жакшыга да малынып турган учур Кудайдын берген бир учуру. Өмүрдүн өзүчү. Демек, эмнеге кайгырабыз? Бул болуп турган нерсе экен да. Ар бир нерсени кабыл алуу менен, таануу менен ошондо жашоо адам өсөт да. Жана айтып атпайбы, сөздүн кубаты, кубаттуу сөз деген эмне берет деп айтып атпайбы? Адамды өзгөртөт деп атпайбы? Жанагы Луиза Хейд айтып келет, бурулуп кетпеди. Ошол сөздөрдү силер кайталап көргүлөчү. Сиңбейт. Мен жана башка темага кирип кетип калдым. Жана Гарварддагы аң сезим тела боюнча институтта ошондо досуна айтып атат да, досунун үйүнө барса, бүт стенасынын баары ошо аффирмация экен да. Анан канча жыл болду ушул аффирмацияларды кайталап атканыңа десе, 10 жыл дейт да. Эмне өзгөрүү болду десе, эчтеке дейт да. Ошон үчүн сөздү байкагыла. Биз аныкы бизге жатпайт, кыргыздыкка. 1000 жолу кайталагыла. Өтпөйт. Биздин дүйнө тааным, биздин көкүрөк таанымыбыз вообще башка. Мен бир дагы орустардын же за границанын аффирмациясын айтып көргөн эмесмин. Мага сразу жакпайт. Не от того, что жакпайт, а просто кабыл албайм да. Я богатая, я такая счастливая деп эле жинди болуп эле айтып бергенчи. Бизге болбойт алчы. Жараткан Кудай бизге байлыкты берген. Кыргызга эң баалуу болгон бул адамдын башы болгон. Баалуулуктан. А бизде азыр баалуулук башка да. Эгерде сен жашооңдо ушак сүйлөбөйсүң, бирөө ууру кылбайсың, бирөөнүн эмгегин жебейсиң, бирок эмне себептен жашооңдо бирдемеге жетпей атасың, демек сен баалуулуктарыңды байкашың керек. Иштеген ишиңди байкашың керек, сүйлөгөн сөзүңдү байкашың керек, ойлоп аткан оюңду байкашың керек да. Ошонун бүт бар сага тоскоол жаратат. Бизде баалуулук башка болуп калды да. Мисалы үчүн, эмнеге эркектер менен башты санаган, Эркекти үйдө эркекти баш деген да ошон үчүн эркек менен санаган да. Ошол себептен анын башын таштан жаратсын айланайын Кудай. Баш аман болсун деп айтканда, кыргызга эң биринчи ден соолук баа болгон да. Анан өзүнүн тили болгон, дили болгон, салт санаасы болгон, жерин баа туткан. Дайыма. Особенно жерди аябай баа туткан. Анткени өмүр бою ушу жер боюнча эме болуп келген, талаш болуп келген. Ошон үчүн жерди аябай баа туткан. Ошон үчүн өзүнүн туулган жерин, киндик кан тамган жерин, могу мурастардын баарын аябай баа туткан. Бизде баа тутпайбыз да алардычы. Ошол кыргыздардын өзүбүздөгү баалуулуктарды биз ойготконго аракет кылышыбыз керек. Анан кыргызча тилешибиз керек. Ой, мен Кудайдын нурунан жаралганмын. Деп эле айтып бергилечи. Мына эртең менен эмне үчүн биздин ататек күндү карап тиленген? Эгерде сенин бир эле тилегиң бар деп коелучу, жараткан Кудай мен ден соолукта болоюн депчи. Бирок эртең менен күн чыгып келатканда, дайыма аталар күн чыгып келатканда тиленген. Ошондо ошол бир эле тилекти бүгүн тиледиби? Бирок ошол тилекти эртең да тилейт да. Бизге аталар айткан. Ал муздактан бери тиленип келаткан тилектин кутун силерге тапшырдык. Силер ошону улантканга биз силерден талап кылабыз деген. Себеби ошол сөздөрдө кут бар. Ар бир күнүндө окшош тилек болсо дагы вибрация другая, энергия другая. Потому что силер уктап турганда уже энергияңар башка. Акыбалыңар башка да, ыргагыңар башка, бирок тилек бирөө эле. А күн көчө окшош эле болуп тийди, бирок бүгүнкү күндүн куту башка. Ошол себептен ататек ар бир күнү күн чыгышта тиленген. Ошол ар бир тилекте бизди код кылып бизге тапшырган, генетически. Ошону улагыла деген. Жөн эле жазала берген эмес ар бир нерсеничи. Ошол себептен биз азыр күн чыгышты карап тиленгенде, күндү, мисалы үчүн мен окудум, биздин апалар, чоң энелер күнгө 9 жолу жүгүнчү экен. Аял затычы, 9 жол. Күн ата депчи. Багытыбызда болсун ар дайым депчи, күн ата деп. Эме айга жолу эме 3 жолу жүгүнчү экен, ай энеге сыр дүйнө депчи, бактыбызга болуңуз депчи. Ошондой. Анан бул жөн эле эмес да, бул эмне? Бул деген мындай эме эмес, бир нерсеге эме кылып аткан эмес, просто сырын түшүнгөн. Кудайдын берген кудурети деген шунун баары.
Ошон үчүн Кудайдын берген ушундай бир кереметтерине ыраазычылык билдиреличи деген сөз да. Ал деген жана идолопоклончество эмес, а именно түшүнүшкөн да. Жаратылыш менен шайкеш болгон да, бул Кудайдын берген кереметтери деген да. Ошон үчүн айтканда төбөдө болсун көк асман, таманда болсун жер аман депчи. Ошондой. Анан по поводу карыз, ал адам өзү чечиш керек да. А сен карызсың деп айтпаш керек. Ошо сен карызсың деп айтпаш керек, а просто адам жоопкерчилик алыш керек да. А так бул күнүмдүк эле жашоодогу эме да. Бирок ар бир сөз иштейт. Сөзсүз түрдө. Барбы дагы суроо? Түшүнүктүү да анда. Рахмат көңүл бурганыңарга анда.